Урматтуу машыктыруучулар, Расулбек өзүң мынакей жакшы биздин баягы кыргыздын грек-рим күрөшү эң биздики биринчи деп койсок болот. Кыргыздын эң туусуна чыккан азыр спорттун биринчиси болуп атат. Ошо азыр дагы бизде ушу абдан жакшы, мындайын айтканда, результат менен элибиздин клубуна мындай толуп, азыр бүгүнкү күндө аябай жакшы результат алып келдиңер. Балдар, баарыңарды, силерди ушу жеңишиңер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Федерациянын атынан, кыргыз элинин атынан куттуктайм. Себеби кыргыз эли баары карап турат силерди. Силердин жеңгениңерди, силердин жетишкендигиңер бул кыргыз элинин жетишкендиги деп эсептелет. Себеби башка өлкөдөн да азлап биздин желекти желбиретип келдиңер. Чоң рахмат силерге. Баарыңарга. Ушул эле мелдеште эмес, федерация 3 жылдан бери колдоп келе жатат. Биздин көйгөй мурун резерв маселеси аябай оор учурда болчу. Ошону азыр 3 жылдан бери колдоп, жаш балбандарды даярдоо учурунда федерация тараптан аябай эле колдоолор болуп атат. Буга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени резерв бул эртеңки келечек. Азыркы чоңдор арасында күрөшүп жаткан балбандардын аркасында резерв обязательно туруш керек. Бул ошондо спорттун өнүгүшүнө толук кандуу спорттун өнүгүшү деп эсептесек болот да бул. Анан учурдан пайдаланып балдардын атынан жана ата-энелердин атынан жана ошондой эле жеке машыктыруучулардын атынан, жалпы грек-рим күрөшүнүн машыктыруучулардын атынан федерацияга, биздин өкмөт башчыларга баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай колдоп турсаңар буюрса, биз Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөгө таанытып, кыргыз спортун өнүктүрүүгө салым кошобуз. Биз Паттайя шаарында өткөн Азия чемпионатына катышып келдик. Азия чемпионатына жакшы иликтерге жетиштик. Сборлор жакшы болду. Федерацияда иштеген байкелерге, эжелерге Алла ыраазы болсун. Бизге ошо формаларды баарын каржылап берди. Питания баардык жагынан колдоо көрсөтүп турду. Чоң рахмат федерацияда иштеген байкелерге, агайларга. Сборлор жакшы болду. Даярдыктар жакшы болду. Ушу Замир агай жакшы даярдап, ушу бардык Азияга чемпион болобуз деп бардык. Финалда өзбек балбаны алып калдым. Биринчи круг Япон балбаны менен күрөштүм. Экинчи круг Индия балбаны менен күрөштүм. Үчүнчү круг Казакстан балбаны менен күрөштүм. Анан финалда өзбек балбаны алып калдым. Мындан ары кандай пландар бар? Ошол өзбек балбаны менен беттешкен дагы ойлорум бар. Беттешейин деп биринчи орунду алайын деп. Кудай буйрса, иншалла 18-тарга күрөшүп чемпион болуп утабыз иншалла.